Май завод ачылгандан тарта жумушсуз жарандар ишке тартылган. Алардын катарында Сузак районунун тургуну Феруза Раматиллаева да жумуш менен камсыз болгон. Айтымында айлык маянасы да жогору. İşimiz жакшы, saat 8'den 5'e дейін иштейбиз. Обедибиз бар. Анан айлык зарплата 18 000. Каныкарлуу, жакшы, Кудайга шүкүр, жетип атат. Шуна мезгилде иш таап бергенге рахмат ошолорга, балдарга. Акмайдын иш мерчеми мына ушул кампадан башталат. Бул жерде Россия Федерациясынан алынып келинген 550 тонна күн карама бар. Алар мына ушул жерден салынып, алгачкы баштапкы этабы мына ушул жерден өтөт. Суу майы бир нече этаптардан өтүп даярдалат. Өлчөмү 1 литрден 5ке чейин, сапаты талапка жооп берет. Алуучулардын саны да арбын. Азырынча ички рынокко сатыкка чыгууда. Алдыда чет өлкөгө импорттоого аракет жасалууда. Бардыгы биздин майды алып баштаса, биз бардык жерге жеткирип бергени сыртка да чыгарганга мүмкүнчүлүк бар бизде бүгүнкү күндө. Азыр эң минималдуу иштегенде 30 тонна семечканы выработка кылып чыгара алабыз. Бул дегени бир 13-14 тонна майды чыгара алабыз деген да. Ошол анан бул заводду деле иштетиш өтө кыйын. Бул производство өзү негизи кыйын нерсе. Күндө билбейсиң кайсыл жери кандай болуп бузулуп калат. Учурда кампада 150 тонна май өндүрүлгөн. Азыркы тапта заводдун 80%-ында оңдоп түзөө иштери да жүрүп жатат. Толук түрдө бир жумада ишке кирүү күтүлүүдө. Пресстер бат-бат бузулуп турат. Жаранялар бат-бат бузулуп турат. Былтыр ремонт кылып жүргүрдүк. Жүрүп май чыгарып, азыр дагы ремонтко токтодук. Азыр ремонт кылып алсак, дагы жүргүзөбүз. Анан баягы рафинация, май тазалоочу, разлив куйган, бакалашка куйгандар. Ошолор кичине болот. Кыргызстанда өндүрүлгөн күн караманын даны май өндүрүүгө дал келбегендиктен үрөөндү Россия Федерациясынан алып келип, жергиликтүү дыйкандарга кайра сатып алуу жолу менен берген. Биздин дыйкандарыбыз көбүнчө урук маселесинен кыйналышып, жаз айында бизге келишкен. Чоң жерлер менен иштеген, ушу семечке кемдеген кишилер. Ошолор келген адамдарга уругун жеткирип бергенбиз, урук алып эгип көрүшкөн. Анан климаттанбы же кандайдыр бир жагдан же дарылар жетишпегендиктенби биздин жергиликтүү семечкалар керектүү майды чыгарып бере албайт да. Керектүү объемда жеткирип бере албайт биздин заводдоргочу. Ата мекендик өндүрүштү колдоонун артында жумуш орундары түзүлүп, жарандар продукцияны базар баасынан арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андыктан өндүрүштү жандандырып, ишкерлерге колдоо мезгил талап экендиги талашсыз. Барчынай Жанзакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району.